Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакированын катышуусунда Чүй облусунун жергиликтүү сотторунун 1-жарым-жылдыктагы ишмердүүлүгү боюнча онлайн кеңешме өткөрүлдү. Кеңешмеге төрайымдын орун басарлары Качык Эсенканов, Нургүл Асанова, Жогорку соттун судьясы Болотбек Акматов, Жогорку соттун соттук тажрыйбаны жалпылоо, соттук статистиканы анализдөө жана пленумдун ишин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Адинахан Кадырова, ошондой эле Чүй облустук сотунун судьялары, шаардык райондук соттордун төрагалары жана судьялары онлайн катышты. Нургүл Бакирова мурда салтка айланып калган статистикалык отчет берүү эмес, көйгөй жараткан маселелер, жетишкендиктер, кемчиликтер, сот практикасындагы талаш тартыштар, сот адилеттигин жүргүзүү боюнча судьялардын жогорку жана төмөнкү көрсөткүчтөрү, жарандардын талаштарды сотко чейин чечүүсүнө болгон салымдары, эл менен жолугушуу жана талаш тартыштарды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жана башка иш-чаралар боюнча маалыматтарды берүүсүн талап кылды. Баяндамалардан кийин Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова райондук соттордун төрагаларына сөз берип, алардын 1-жарым жыл ичиндеги көрсөткүчтөрүнө, каралган иштерине көңүл бурду. Кеңешменин соңунда төрайым жергиликтүү соттордун иштерди кароо сапатын жогорку деңгээлге көтөрүүнү, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып баруусуна чакырды. Мындан тышкары иштерди кароодо процессуалдык мөөнөттөрдү бекем сактоону, соттук актыларды өз убагында жазып тараптарга тапшырууну жана кабыл алынган соттук актылардын аткарылышын ар бир судья көз өмөлгө алуу жагын милдеттендирди.